Балдар менен ойноп курсагач. Үйгө чуркап келген Бакыт апасы эмнегедир өзүнчө түйүндөрдү түйүп даярданып жатканын көрдү. Апаке, эмне? Кайда баратасыз? Десе, ой Бакытай, быйыл эртерээк түшөбүз айылга, деди. Эмне үчүн? Кыш келген жок, суук боло элек. Эмнеге эрте кетебиз? Деп таң калды Бакыт, бир жактан капа болгондой. Эй балам, сүйүнсөң боло. 1 сентябрь жакындап калды. Сен акыры мектепке барышың керек го. Тиги Назикчи, Болотчу? Балам, алар да даярданып жатышат. Силер үчөөңөр тең эмессиңерби? Үчөөң тең быйыл мектепке барасыңар. Ура! Кандай жакшы! Мектепке барам, ура! Бакыт мектепке барууну ушунчалык жакшы көрөт. Себеби мектеп аларга жакын, көрүнүп да турат. Балдар ал жерде футбол ойношот, волейбол ойношот. Ал эми мектептин ичинде түрдүү музыканын үндөрү чыгып, балдардын каткырганы, күлгөнү угулуп турат. Бирок ал кичине болгон үчүн ага мүмкүн эмес мектепке кирүүгө. Ошондуктан ал кызыктуу мекенге, кызыктуу имаратка кирүүнү илгертен каалоочу. Мектепке качан барам? Апаке, мектепке качан барам деп апасын да көп жадаткан. Бул мектепке баруу деген сөз аны ушунчалык кубандырды. Бирок Назик менен Болоттун баруусун укканда андан да катуу кубанычка батты. Жайлоодон түшкөндөн кийин күн тез эле өткөндөй болду. 1 сентябрда келип калды. Көчөдө балдардын күлкүсү угулуп, чубашып, колдоруна гүлдестени көтөрүшүп, мектепке жөнөп жатышат. Апа болуңузчу, кечигебиз, деди Бакыт. Кой отур балам, кой отур мына. Мына мен да даяр болдум. Шашасың да балам. Эч эле кечикпейбиз. Кантип мен сени 1 сентябрда кеч алып барайын. Мына азыр алып барып эжекеңе тапшырамын. Экөөсү колдоруна гүлдү көтөрүп, ээрчишип мектепти карай жөнөштү. Мектеп жакын эле. Тез эле жетип келишти. Бакыт келип эле кичинекей көздөрү менен чоң балдардын арасынан Назикти издеди. Бүгүн кандай кийинип келди экен ал? Экөөбүз бир класска кирер бекенбиз? Чын, мына көзү Назикке урунду. Ал ушунчалык жомоктогудай сулуу. Колунда биринчи эле көтөрүп алган кыпкызыл чоң букет көрүндү. Чачтарына барп айтып аппак бантик тагыптыр. Ак кофтасынын жакасы тим эле сонун. Юбкасын парпырайт, кайра эле. Назик да өзүнүн жаңы кийген юбкасын мактангандай айланып көрөт. Балдар коңгуроону угушту. Мугалим менен таанышышып, көтөрүп келген гүлдөрүн беришип, балдар катарлашып класска киришти. Эртерээк кирген Бакыт эки көзү менен эшикти карап Назикти күтөт. Качан кирер экен деп. Башка балдарды отургузгусу келбей, колу менен партаны кармап алган. Мына эшиктен супсулуу Назик кирип келатат. Назик, кел менин жаным бош. Кел, мен менен отур, деди. Назик анын сөзүн уккан жок. Ал да кирип келип
эки көзү менен кимдир бирөөнү издеди. Бакыттын сөзүн уккан да жок. Ал туура арт жакка өттү. Көрсө, 3-чү партада Болот отуруптур. Ал Болоттун жанына барды да отуруп калды. Бакыт үчүн бул өтө капалануучу учур болду. Ал мектепке келгендеги баягы сүйүнчүсүн жоготту. Ушунчалык капа болуп, умсунган боюнча отуруп калды. Окуучулук күндөр биринин артынан бири өтүп жатты. Бакыт окууга дилгир болду. Ал ар бир сабакты конткой угуп, тапшырмаларды өз учурунда аткарып, абдан жакшы окуду. Болот бир аз жалкоорок болуп, ал эми Назик болсо кыздардын ичинен эң тың, сулуу жана эң жакшы окуган кыздардын бири болуп калды. Бакыт баягыдай эле 1-чи партада отурат, бирок ар бир сабакта эч кимге сездирбей артына бурулуп, Назиктин ар бир кылыгына баам салып жүрдү. Анын бул ички сезимин эч ким билген жок. Бирок Бакыт мейли Назик мен менен отурбасын, мен менен жакын болбосун, бирок мен аны күндө көрүп турайын деп ошого гана сүйүнүп, сабактан бир да калбай келүүгө, ар бир сабакты жакшы даярданууга, жок дегенде Назикке өзүнүн окуусу менен болсо да көрүнгүсү келгенин билдирип, кээде мугалим айткан тапшырмаларды ал менен талаша жооп берип жатты. Күндөр өтүп, айлар, андан жылдар да тез эле өтүп, балдар мектепти бүтөөр жашка келип калышты. Бакыт класстын мыкты жигити, билимдүү баласына, Назик да кыздардын ичинен эң сулуу жана эң назик, мыкты окуучулардын бири болду. Болот да жаман бүткөн жок. Бирок ал башкаларга караганда өзүнүн чачын тарап, костюмду түрлөп кийип, бир аз койкоңдогон адатты тапты. Мына ошол кыздарга жагат окшойт. Себеби Назик дагы эле Болот менен. Бир күн эшикте жамгыр тып-тып деп жаап барып күчөдү. Балдар класста отурган. Музыка мугалими балдарга эркин тема берди. Ар бир окуучу өзү каалаган ырды ырдоого уруксат берди. Мен ырдап коеюнчу, эжеке, деп Назик доска чыга келди. 1-чи партада дагы эле отурган Бакыт Назикти көрүп, кайсы ырдырдар экен, кайсы ырдырдаса дагы Назикке жарашат деген ойго кетти. Ал узун койгон моюну созуп, бир чачын аркага ыргытып жиберди да, созолонтуп, жамгыр ырын ырдап кирди. Анын үнү ушуга чейин деле мыкты экенин билген Бакыт бул ырында такыр башкача сезимде калды. Себеби бул ыр абдан эле ага жакты. Ушуга чейин жүрөгүндө сактап жүргөн үмүтсүз сүйүүсү андан да күчөдү. Кыз ырдап жатат, жамгыр күчөгөндөн күчөп барат.
класста бардыгы аны суктануу менен карагандай, бакыттын сезимин да сезип койгондой бир жалт карап, балдардын да андан бетер Назикке суктанып карап атканын көрүп кызгана түштү. Назик созулонгон үнү менен жамгырырын аяктап, кылыктанып ийилип бардыгына рахмат айткандай отура калды. Бул ыр бакыт үчүн ушунчалык бир сезимди пайда кылды. Аны айтып да болбойт. Назиксиз жашай албай тургандай сезип кетти. Бирок аркасын караса, Назик менен Болот шыбырашып, күлүшүп, жакындашып отурушуп калышыптыр. Аны көргөн Бакыт баягы сезими суу сепкендей жок болгондой, дагы эле баягыдай жан келген баладай болуп омсунуп отуруп калды.